Рахмат, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, өкүлдөрү. Суроо мындайда 8-9 июнда жакында эле мына өткөн жумада мен Екатеринбург шаарына биздин мекендештерибиздин чакыруусу менен барып келдим. Ошол жерден биздин диаспора менен жолугушууда бир эми өзү кыргыз, эми Россиянын жарандыгын алган биздин мекендешибиз ошол кайрылып атат да. Суу майга, кум шекерге бүгүнкү күндө НДС барбы? Сырттан алып келинген. Бүгүнкү күндө былтыркы жылы 6 айга освобождение болгон майлар. Кайсы убакыттан кайсы убакытка чейин? Так, август айлардан жаңы жылга чейин болсо керек эле. Ошондо азыркы учурда НДС бар. Бар, 12% бул Россиядан, Казакстандан кирип атат көпчүлүк учурда. Кыргызстанга. Эми мындайда НДС маселесин көтөрүп бериңиздерчи деп суранып атат. Анткени деген ачык эле ошактан экономика министри отурду, өкмөт мүчөлөрү делегация чоң болду да, жакында эле расмий сапар менен барып келгенде. Ошактан айтып атат, мен мисалы 10 фура жакында эле киргиздим дейт, ошондо апрель айында. 10 фуранын экөөсүн расмий түрдө агынан киргизип, 8 фурасын ошо текшерүүчү органдар өздөрү сунуш кылат дейт. Мындай взятка менен киргизели деп. НДС төлөнбөйт. Ошондо менде суроо да, НДС маселесин өкмөттөн көтөрүп туруп, же буну түшүрөлү, же мондай маселе бул контрабанда болуп калат да, бизде токтобойт. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Бизнес кандай андан өнүгөт бизде? Элвира Жыргалбаевна, бул мындай, бул жашыруун эмес дейт. Бүт келген товарлардын 80% ушинтип кирет деп, ошактан чоң делегациянын астында бардыбызга мындай маалым болуп ачык эле айтып жатты да. НДС маселеси ушинтип бизге деген администрирование маселесилер көтөрөсүңөрбү, бирок аягында деген 100%-тин 80% нелегальный товарлар Россиядан кирет деп ошактан айтты. Жооп берсем, руксатпы? Элвира Жыргалбаевна, эми негизинен салык кызмат тарабынан былтыркы жылы сводный поступ деген программа кирген. Анан бүгүнкү күндө жанагындай 80%-тин баары жөн эле кирип кетип атат деген бул кичине мындай ашыр айтылып калган сөз болуп атат да. Анткени сводный поступ программа границадан киргенден баштап 5 мамлекеттик орган көзөмөлдөйт. Мынакей погранслужба, андан кийин салык кызматы, фитосанитария, санитарный, ветеринарный служба, анан Минтранс. Минтранста мынакей ошол жерде жанагы весогабарит бар. Ал жерден алда текшерилет да, анан кийин балким жанагы бүгүнкү күнгө чейин деле бааларды заниженный суммада алып келген предпринимательдер көп эле болуп жүрөт. Бул көпчүлүк убакыт ушул жакка тиешелүү да, мындай жөн эле машиналар бүгүнкү күндө 80% жөн эле кирип кетет деген. Жок, сиз мени укпай жатасыз окшойт. 2022 жылдын апрель айында 10 фурамдын экөөсү официальный түрдө, 8-и расмий эмес түрдө деп министр экономиканын астында айтып жатты биздин ишкер. Мен бул бажы кызматынын өкүлүнө да айтып атам. Ушундайсыз? Бүгүн Элвира Жыргалбаевна, бүгүн ушул Россиядан, Казакстандан, жанагы Евразиялык биримдиктен келген товарлары бүгүн бажы кызмат эмес, ошо салык кызматынын контролунда да, мен ошону эме кылып айтып атам. Биз бүгүн азыр жазып алып, жанагы фуралар боюнча тактап берелик. Атак эми кандай сөздөр болду, канчалык деңгээлде ошол чындыкка туура келет, мен дагы азыр чынында айта албайм да. Биздин финанс министрлиги да, бирок салык кызматы менен бажы кызматы ушу финанс министрлигинин алдында ответственность бар. 10 секунд. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Мүмкүн деген ошо НДС маселесин карап көрбөйлү. Эгер бизде ушундай көпчүлүк жашырын түрдө кирип калса, бюджет же жоготуп атат да. Ошону өкмөткө да, сизде эми өкмөт мүчөлөрүнүн өкүлдөрү катарында суроо берип атам да. Рахмат.